Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Анда келгиле, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардын алдында келгиле балдар, жылмайып коелу. Мен бүгүнкү сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Анда эмес азыр адабий окуу сабагы. Баарыбыз китептерибизди алып, сабакка даярданабыз. Кана балдар, жогорку сүрөттөргө көңүлүбүздү бурабыз. Балдар эмне кылып жатат балдар? Бул ким? Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз Манас эпосуна кайрылат экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манастын төрөлүшү. Ал эми бүгүнкү сабактагы максатыбыз өтүлгөндөрдү эске түшүрөбүз. Манас баатырдын төрөлүшү тууралуу маалымат алабыз. Окуганыбызды түшүнүп, жаңы сөздөр менен таанышабыз. Келгиле балдар, анда өткөн сабакты эске түшүрүп алалы. Мурас дегенди кандай түшүндүңөрсүздөр? Ата бабаларыбыздан бизге эмнелер мураска калыптыр? Биз кандай жаңы сөздөрдү үйрөндүк эле? Мурас бул ата бабалардан калган насаат сөз, буюм байлык. Осуят сөз улуулардан калган акылман сөз. Азаматсыңар балдар, анда китебибиздин 49-чу бетин ачабыз. Келгиле балдар, китептерибизди ачып, бүгүнкү теманы карайбыз. Манас ким болгон балдар? Өз оюбузду айтканга аракет кылабыз. Баракелде, азаматсыңар. Анда балдар, мен силерге чыгарманы окуп берейин. Манастын чоң атасы Орозду кезегинде ак калпак кыргыз журтуна хан болгон. Өз элин канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, жоодон коргогон эр жүрөк баатыр болгон. Мына ошол Орозду баатыр көрөр күнү ичер суусу түгөнүп, бир күнү дүйнөдөн өтөт. Баатырдын көзү өтүп, кыргыздын таянган тоосу жыгылганда, тышкы душмандар башын көтөрө баштайт. Ак калпак журттун башына түн түшүп, таланып тонолгон эл туш-тушка чачылып, ата конушунан ажырайт. Нойгуттардын баатыры Ак Балта жана Ороздунун уулу Жакып баштаган кыргыздардын бир бөлүгү алыскы Алтайга айдалып барат да, ошол жерге байырлап туруп калышат. Аштык айдап, дыйканчылык кылышып, акырындап оокат турмуштары оңолуп, кадимкидей тыңып кетишет. Өрүшүнө мал толуп, Жакып өзгөчө байыйт. Бирок Жакыптын бир арманы бар. Канчалык Кудайга жалбарып, зарылса да балалуу болбойт. Тукумсуз кандай өтөмүн, туяксыз кандай кетемин деп, ар дайым сар-санаага батат. Мына ошентип белге таңар бүлө жок, Айбалтаны ким аштайт, калың журтту ким баштайт деп арман кылып жүргөн учурда Жакып бир күнү капыстан түш көрөт. Түшүндө куйрук башы жаркылдаган, тырмагы болот канжардай укмуштуу алгыр кушту кармап алат. Жакып түшүн айтканда тегерегиндегилер Кудай буйрса эркек балалуу болот экенсиң дешип жакшылыкка жорушат. Ошентип көргөн түшү туура келип, акыры алыскы Алтайда Жакыптын үйүндө Манас төрөлөт. Манас төрөлгөндө салмагы 15-теги баладай болуп, аялдар оромолго ороюн десе, кол бутун бербей сууруп алып, 3 карын май менен оозанып, болкулдата соргондо энеси чыйырдынын энчегинен кан чыга түшөт. Алп баланын арыстандай түрүн көрүп, туулган наристенин болочогун болжоп, Ак Балта аксакал Жакыпка ушул балаң чоңойсо сени беките турган бел болор. Киреше келген душмандан сенин кегиңди алар эр болор. Жакып сенин үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат деп бар балаңдап абдан кубанат. Анда балдар кегиле
жаңы сөздөр менен таанышабыз. Аштык бул эгин экен. Ал эми болочогун деген сөз бул келечегин дегенди билдирет экен. Анда балдар сабагыбызды бышыктайбыз. Манастын чоң атасы ким болгон экен? Алтайга барган кыргыздардын турмушу кандай болду балдар? Жакыптын арманы эмнеде эле? Манастын төрөлүшү чыгармада кандай сүрөттөлөт? Эми балдар үйгө тапшырма. Манас баатырды элестетип сүрөт тарткыла. Манастан үзүндү айтып бергиле. Балдар, тапшырманы өз убагында аткарып, өз убагында жиберели. Саламатта калгыла.